Адамдагы кан тамыр системасынын эң чоң бөлүгү бул курсакка туш келет да. Эмне үчүн? Себеби бул жерде ошо мен баа жогоруда айткандай бүт органдар ушул жерде жайгашкан. Ички көңдөйдүн бүт органдары, ашказан, ичеги, ички ичеги, жоон ичеги, жыныстык органдар, бөйрөктөр, сийдик бөлүп чыгар органдар бардыгы ички органда жайгашкан үчүн ушул жерге жоонураак кан тамыр келип, ушулардан ар бирине бөлүнүп кеткен. Мына бул женский жака кеткен, бул болсо бөйрөктөргө кеткен, бул боорлорго кеткен. Көрдүңүздөрбү? Демек, эмне үчүн адамдын бели ооруйт? Ушул органдар кызарып, шишип калганда кан тамырдын кайсы бир бөлүгүн кысып коет. Артта турган, мына алдыда органдар турат. Бөйрөккө кеткен кан тамырыбы, мүмкүн жоон чеге кеткен кан тамырыбы, ошо кан тамыр бөйрөк же ошол жоон чеги шамалдады деген сөз, ошол жер кызарып шишиди деген сөз. А кызарып шишиген нерсе аркада турган кан тамырды кысып коет. Анан адам белим ооруду деп айтат да. А биз официальный медицинада биз дарыларды, уколдорду белге бере беребиз. А биз альтернативный медицинадагы врачтар биз ички органдарды кой беребиз. Мына ошо тырышып турган жоон чеги болобу, же тырышып калган бөйрөк болобу, кайсы орган тырышып калган болсо, биз ошону жазабыз висцерал массаж менен. Жазгандан кийин ошо артында турган кан тамырды кой берет, анан белге жакшы кан бара баштагандан кийин бел оорубай калат. Белге кеткен кан тамыр кысылып калган үчүн омуртка жак ооруп берет. Аны алдыдагы орган берип атат. Ал өзү ооруп калган жок. Алдыдагы органдар ошол аркадагы кан тамырды кысып калган үчүн белге кеткен омурткада кан алат да, алда тамактанат. Ошого кеткен кан тамырлар кысылып калган үчүн белге ооруп берет. Муну биз практикада 100% айта алабыз. Бир ичти бошотобуз, грыжа кетет. Грыжа болобу, радикулит болобу, люмбалгия болобу, белдин оорусу бул ички органдын шамалдашы менен байланыштуу. Биринчи орунда ички органдын шамалдашы кетет. Анан кийин алар кеткен болот.